Саламатсыздарбы? Бұл университет жашоосу программасы. Кыргыз-Түрк Манас университетинде февраль айы ичинде бир канча маданий илимий иш-чаралар, расмий жолугушуулар болуп өттү. Программанын жүрүшүндө кененирээк тааныштырабыз. Манас университетинен орто мектепке салым. Кыргыз-Түрк Манас университетинин социалдык жоопкерчилик долбоорунун алкагында ректору профессор Алпаслан Жайлан жана башкы катчы профессор Октай Өзгүл 2024-жылдын 1-февралында Бишкектеги Байтик айылындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы орто алыш орто мектебине барып, окуучулардын билим алуусуна колдоо көрсөтүү максатында 10 компьютер жана 3 модем тартуу кылды. Мектеп директору Зейнеп Кожомкулова Манас университетинин мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого чоң салым кошуп, демөөрчүлүк көрсөткөнү үчүн профессор Алпаслан Жайланга ыраазычылык билдирди. Манастын кыргыз тилинин өнүгүшүнө кошкон салымы. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан 2 февралда кыргыз тилинин өнүгүүсү жана жайылуусу үчүн окуу жайыбызда өткөрүлгөн иш-чаралар, жүргүзүлгөн долбоорлор, жаңы кадамдар менен бөлүшүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Маалымат жыйынына Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан, проректорлор профессор Мехмет Сезай Түрк жана доцент Камалбек Карымшаков, ректордун кеңешчилери профессор Эрежай Доан жана профессор Серхат Бурмаулу, башкы катчы профессор Октай Өзгүл, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын кызматкери Улан Бакиров, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Үмөталиева, Анадолу агенттиги, ТРТ Аваз, УТРК, ЛТР, Ала Тоо 24, Кут Билим, 7 канал, Эркин Тоо, Кыргыз Туусу, Супер Кеджи, Манас радиосу жана Манас телеканал менен бирге университеттин басма сөз кызматынын өкүлдөрү катышты. Тил жана адабият дүйнөсү. 2024-жылдын 14 февралында Манас университетинин Касым Тыныстанов атындагы жыйындар залында Тил жана адабият дүйнөсү аттуу илимий маданий иш-чара өткөрүлдү. Аталган иш-чара Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин филология бөлүмү жана Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Европа цивилизациясы факультети тарабынан эл аралык энетил күнүнө карата уюштурулду. Иш-чаранын маданий бөлүмүндө Манас университетинин гуманитардык факультетинин студенттери ар бир тилде тил күнү менен куттукташып, жагымдуу маанай тартуулашты. Манастын докторанттарына кубанычтуу кабар. 2024-жылдын 14 февралында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан докторантура программасын бүтүргөн жана доценттин милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан кыргыз окутуучулар менен жолугушуп, маалымат жыйын өткөрдү. Жыйында берилген маалыматка ылайык университетибизде доценттин милдетин аткаруучу катары иштеген кыргыз окутуучуларыбыздын дипломдору жана доценттик наамдары боюнча эч кандай көйгөй калбаганын, доценттикке тапшыруу мүмкүнчүлүгү ачылганын билдирди. Жибек жолу боюндагы университеттер жарманкеси. 2024-жылдын 15 февралында Жибек жолу боюндагы университеттер жарманкеси билим алууга умтулган жаштарга эшигин ачты. Жалпысынан 20 университеттин катышуусунда өткөрүлгөн жарманкеге Кыргыз-Түрк Манас университети баш болгон Түркия жана Түндүк Кипр Түрк Республикасынын университеттеринин өкүлдөрү келишти. Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин билим берүү кеңешчилигинин колдоосу менен уюштурулган иш-чара мектеп окуучулары, студенттер жана алардын үй бүлөлөрү тарабынан чоң кызыгуу менен кабыл алынды. Алтын көпүрө концерти. 2024-жылдын 22 февралында Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмү Конгресс жана маданият борборунда Алтын көпүрө концерттик программасын тартуулады. Концерт түрк дүйнөсүнүн бай маданиятын жана биримдигин дагы бир жолу жогорку деңгээлде көрсөттү. Академиялык иштерди баалоо жыйыны.
2024-жылдын 23 февралында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан университетибиздин профессордук окутуучулук курамы менен академиялык баалоо жыйынын өткөрдү. Жыйында университеттин жетишкендиктери жана келечектеги максаттары тууралуу кеп кылды. Кыргызстанда билим берүү тармагында алдыңкы университет катары лидерлигибизди улантуубуз керек деген ректор Борбордук Азияда мыкты университеттердин ичинен 13-орунда турганын баса белгиледи. Бал өндүрүүчүлөр үчүн семинар. Кыргыз-Түрк Манас университетинде өткөрүлгөн аару ооруларына каршы натыйжалуу күрөш ыкмалары жана экспорт үчүн керектүү талаптар семинары окуу жайдын ветеринардык факультети тарабынан уюштурулду. Семинар Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору профессор Жанбек Керималиев, Кыргыз Республикасынын балчылар палатасынын төрагасы Султанбек Аббасов, Ат башы Акбал коммерциялык кооперативинин төрагасы Рахат Токталиев, ветеринария факультетинин деканы профессор Исмаил Шен, Кыргызстандын бир нече аймагынан келген 130 балчы, профессордук окутуучулук курам жана студенттердин катышуусунда өттү. Семинарда бал аарычылык тармагында кездешкен учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору боюнча кызуу талкуулар орун алды. Монголия парламентинин төрагасы Манаста. Кыргыз-Түрк Манас университетинде Борбордук Азия изилдөө борбору жана Монголиянын Кыргызстандагы элчилиги менен биргеликте уюштурулган 6 айдан өткөн тарыхый жол аттуу семинар өткөрүлдү. Семинар 2024-жылдын 28 февралында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректоратынын жыйындар залында өттү. Семинардын алдында Монголия парламентинин төрагасы Гомбажаун Занданшатар, ректор профессор Алпаслан Жейлан менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Монголия парламентинин төрагасы Занданшатар монголиялык студенттердин Манас университетинде билим алып жатканына кубанып, студенттер үчүн бул престиждүү университетте билим алуу чоң мүмкүнчүлүк экенин баса белгиледи. Спорттук мелдештердин сыйлык тапшыруу аземи. 2024-жылдын 28 февралында Манас университетинин студенттеринин арасында өткөрүлгөн 12 спорт оюндарынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болду. Сыйлоо аземине Манас университетинин биринчи проректору, экономика илимдеринин кандидаты Бактыгүл Каламбекова, проректор профессор Мехмет Сезай Үтүр, ректордун башкы кеңешчиси профессор Режай Доан, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Салтанаттуу аземде спорттун волейбол, баскетбол, тогуз коргол, үстөл тенниси жана таяк тартыш түрлөрү боюнча кыздар жана эркектер арасында өткөрүлгөн мелдештердин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Мелдештер 2023-жылдын 27 ноябрында башталып, 2024-жылдын 19 майына чейин мындан башка спорттун шахмат, таяк тартыш, кол күрөш, жаа атуу жана жеңил атлетика түрлөрү боюнча уланат. Ишкерлер Манаста. 2024-жылдын 29 февралында Кыргызстан-Түркия бизнес форумуна катышкан Түркиядан келген делегация өкүлдөрү Манас университетинде болушту. Жолугушуунун жүрүшүндө түркиялык 60тан ашуун ири компаниянын өкүлдөрү түрк дүйнөсүнүн алтын көпүрөсү болгон Манас университети менен жакындан таанышышты. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында Кыргызстан-Түркия бизнес форуму 28 февралда башталып, ага Түркиядан 60тан ашуун ири компаниянын өкүлдөрү жана кыргызстандык 150дөн ашуун ишкана катышты. Иш-чарада сооданын жана инвестициялардын өнүгүшүнө жол ачкан сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Делегация мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен өткөрүлгөн Көк бөрү оюнун дүйнө жүзүндө биринчи салттуу спорт майданына ээ болгон Манас университетинде көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Манас телеканалынын Университет жашоосу программасына көп болдуңуздар. Аны мен Элдир Асылбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.